Өкмөттүн айыл чарбасын каржылоо мамлекеттик программасына катышуучу банктар үстүбүздөгү жылы айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунун алкагында 3 багыт боюнча 6% менен жеңилдетилген насыяларды берип жатышат. Алар мал чарбачылыгы, өсүмдүк өстүрүү жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү багыттары боюнча. Бул үчүн мамлекет банктарга 1 миллиард 800 миллион сом бөлгөн. Айыл банк ачык акционердик коому айыл чарбасын каржылоо 10 программасы боюнча 1,2 миллиард сом насыя берди. Жалпы бөлүнгөн сумманын 50% мал чарбачылыгына, 25% өсүмдүк өстүрүүчүлүккө жана 25% айыл чарба продукциясын кайра иштетүүгө берилиши керек. Ошол эле айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору боюнча мурда бөлүнгөн 1,8 миллиард сомдун ичинен РСК банк ачык акционердик коому тарабынан республика боюнча жалпысынан 1 миллиард 337 миллион 869 миң сом насыя берилди. Анда мал чарбачылыгына 843 миллион 569 миң сомго 1821, өсүмдүк өстүрүүчүлүккө 409 миллион 600 миң сомго 1037 насыя. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү боюнча 84 миллион 700 миң сомго 26 насыя берилген. Быйылкы жылы биринчи жолу дыйкандарга өрөөн берүү түрүндө товардык кредиттер иштелип чыкты. Дыйкандарга насыя берүү үчүн 5750 тонна өрөөн алынды. Бул тууралуу маалымат жыйында Айыл банк ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары Жанар Норузбаев билдирди. Бүгүнкү күндө берилгени 4894 тоннасы акчалай 252 миллион 800 миң сом 8363 дыйканга бердик да. Процент аткарылышы 84%га аткардык. Калганы бир 856 тоннасы калды 50 миллион суммага. Буюрса ошо айдоо себеби жумуштары бүткүчө таратып бүтөбүз. Ал эми РСК банктын төрагасынын орун басары Акылбек Турдалиев кайра иштетүүгө бериле турчу насыялардын убагы келе электигине байланыштуу дыйкандардын арызын кабыл алуу азыр дагы улантылып жатканын айтты. Жалпы жонунан алдын ала эсептөөлөр боюнча 2022 жылы айыл чарба товар өндүрүүчүлөргө 5,5 миллиард сом өлчөмүндө жеңилдетилген финансылык каражаттар бөлүнөт. Кайра иштетүүгө 26 насыя 84 миллион 700. Баарыбызга маалым болгондой, кайра иштетүүнүн сезону али келелек, али алдыда. Бул насыялар дагы алдыда биздин банк тарабынан берилип өтөт деген ойдобуз. Жалпыбызга маалым болгондой, бүгүнкү күндө насыяны кайра айыл чарбасына жер иштетүүгө, мал чарбасына уже 95%га биз толугу менен таратып бүттүк деп айтууга болот. Мамлекеттик программалар менен иш алып барган банктар жеңилдетилген насыяларды берүү үчүн электрондук кезек системасын ишке ашырган. Электрондук порталда кайсыл банк, канча пайыз жана кайсыл программанын негизинде, канча дыйканга канча көлөмдө насыя берип жатканы тууралуу дагы маалыматтар жеткиликтүү. Биринчи кезекте ошол кредитке кайрылуучу кредит алам деген ошо фермер, кардарлар биринчи биздин ошо банктын адиси менен сүйлөшүүдөн башталат. Керектүү тиешелүү документтерди, керектүү документтердин тизмесин алып кеткенден кийин аны толук түрдө чогултуп, андан кийин банкка ошол документтерди тапшырыш керек болот. Эгер кандайдыр бир себептер менен документтер толук эмес болсо, банк биздин кызматкерлер ошол керектүү документти көрсөтүп берет. Сөзсүз түрдө толук болгондон кийин андан кийин арыз кабылданат. Ошол эле убакта ошо банктын адиси ошол кезек системасына каттайт. Бул системада ошол кардардын өзүнүн аты жөнү, башка же болбосо компания болушу мүмкүн, же өндүрүш болушу мүмкүн, ошонун аталышы, убактысы, сааты баары катталып калат. Ар бир дыйканга 1 миллион сомго чейин чектөө коюлган. Биздин дыйкан чарбалар асыл тукум мал алып атса, аларга 3 миллион сомго чейин алса болот. Андан тышкары интенсивный садоводство деп коебуз, жана тамчылатып сугарылган дождевание деген багыттар болсо, аларга 10 миллион сомго чейин каралган сумма. Жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагына болсо 20 миллион сомго чейин алса болот. 300 миңге чейин насыя алууну каалаган дыйкандар паспорттун, нике күбөлүгүнүн, жердин документтеринин көчүрмөсү жана жашаган жеринен маалым каткана керектелет. Ал эми 300дөн өйдө күрөөгө коюлуучу кыймылсыз мүлктүн документтери керек болот. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.